Айбек Карымов жакында шайлоого аттансамбы деп турам. Ырчы обончу Айбек Карымов өзүнүн жеке Фейсбуктагы баракчасына билдирүү калтырды. Бүгүн туулган күнүм. Ушул күнү жарык дүйнөгө келген замандаштарымды чын дилимден куттуктайм. Ал эми колумдагы комузум, түбөлүк досум. Кудайдын колдоосу менен көп ийгиликке жетелеп келет. Жакында жогорку кеңешке аттансамбы деп турам. Ого эле болсо комузум жанымда болот. Булак аргумент KG. Анжелика кайсы партия менен депутаттыкка барат? Ырчы алпаруучу Анжелика Кайратова өзүнүн жеке баракчасына депутат болуу ниети бар экенин жарыялады. Дароо эле соц тармактагылар буга реакция жасашты. Адатта мындай учурда эмне болот? Билдирүү жасагандар эки бөлүнүшөт. Бир тарабы колдоого алгандар, экинчиси ага каршы чыккандар. Жактаган тараптагылар төмөндөгүдөй аргументти келтиришти. Анжелика Бекеринин Инстаграмда миллион катталуучу топтогон жок. Экинчиси, пандемия учурунда ошол соц тармактын жардамы менен 10 миңдеген АКШ долларын топтоп муктаждарга колдоо көрсөттү. Үчүнчүдөн, бир топ керек болсо эркектерден айырмаланып, чечкиндүү, алдыга кадамды ишенимдүү таштайт жана массаны ээрчилип кете алат. Мына ушул сапаттар Кыргыз парламентине өтө керек болот. Ал эми каршылар болсо үй бүлөсү маселесин козгоп чыгышып, айрым инсандарга жармаштыруу аракетин кылышууда. Кээ бирлери Анжелика кайсы мыйзамды жазып кыйратмак эле, ырдап эле жүрө бербейби дегендер да жок эмес. Балким Анжелика маданият тармагында кыз келиндердин проблемаларын чечүү багытындагы керектүү мыйзамдарды демилгелеп чыгаар. Ким билет? Бир гана Анжеликанын кайсы партия менен депутаттыкка аттанаары табышмак бойдон калууда. Булак аргумент KG. Чынара Капарова Бирбол партиясы менен шайлоого барат. Бул тууралуу Алтынбек Сулайманов саясий кеңештин курамы жаңыланганын расмий социалдык баракчасы аркылуу билдирди. Коомчулуктун талабын аткаруу ар бир партия лидеринин милдети деп эсептейм. Коом бүгүн тазаланууну талап кылып турат. Биздин партиянын курамы жаңыланды. Катарыбыз демилгелүү жаштар жана жаратман команда менен толукталды. Алар эл арасынан суурулуп чыккан, өз ишин мыкты билген адистер деп ишенимдүү айта алам. Жаңы курамда экономика, медицина, билим берүү, айыл чарба, маданият жана башка тармактар боюнча эл аралык тажрыйбасы мол лидерлер бар. Мамлекетибиздин алдындагы жоопкерчиликтүү милдеттерди моюнга алуу менен прогрессивдүү идеяларды иш жүзүнө ашырууга даярбыз деген Алтынбек Сулайманов. Мекендештерибиздин талабына ылайык өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн таза көз караштагы күчтүү команда керек. Сөздөн ишке өтө турган учур келди деген Алтынбек Сулайманов. Булак аргумент KG. Баткенде унаа жана 195 миң сом урдоого шектелген 16 жаштагы бала оштон кармалды. Кызыл Кыяда унаа урдоого шектелген өспүрүм кармалды. Бул тууралуу бүгүн 29 июлда Баткен облустук ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда 20 июль күнү Кызыл Кыя шаарынын тургуну милицияга кайрылып, Кулатов көчөсүндө токтотуп койгон Дэйу Дайхатсу үлгүсүндөгү унаасын белгисиз адам уурдап кеткенин кабарлаган. Бул арыз Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүндө жазык кодексинин 206 беренеси, башкача айтканда автотранспорт каражаттарын айдай качуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Милиция кызматкерлеринин жүргүзгөн иликтөө иштеринин натыйжасында уурдалган унаа Кадамжай районунун Алга айылындагы көчөдөн алды тарабы сүзүлгөн абалда табылган. Бул кылмышка шектелген Баткен шаарынын 16 жаштагы тургуну жоопкерчиликтен кутулуу максатында Ош шаарында качып, жашырынып жүргөн жеринен кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тергөө иштеринин жүрүшүндө ушул эле жигит 21 июль күнү Кадамжай районунун Халмион айылындагы Баяман Баатыр базарындагы дагы бир жаранга таандык Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаанын ичинен 195 миң сом акча жана унаанын документтерин салынган сумканы уурдап кеткени аныкталды. Кылмышка шектүүнү Ош шаарынан кармашканда жанынан уурдалган сумка жана унаанын документтери далил буюм катары алынды. Азыркы учурда бул фактылар боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак турмуш KG. Таксисттин өлүмү. Өзгөндүн борборуна маркумдун айылдаштары чогулду. Бүгүн 29 июлда Өзгөн районунда киши колду болгон таксисттин айылдаштары Өзгөн районунун борбордук аянтына чогулду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Зергер айыл өкмөтүнүн 150дөн ашуун тургуну Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын алдына топтолуп, 29 жаштагы таксисттин өлүмүнө күнөөлүүлөр өз жазасын алсын деген талапты коюшту.
Чогулгандар менен Өзгөн районунун акиминин биринчи орун басары Болот Дыйканбаев жолугуп, окуяны өз көзөмөлүнө ала турганын айтып, элди тарап кетүүгө чакырды. Зергер айыл өкмөтүнүн Зергер айылынын башчысы Марат Мамытовдун айтымында, чогулгандар кылмыш иш жабылбасын, ачык, так тергелип, айыптуулар жазасын алсын деген талапты коюп жатышканын айтты. Райондун акими каза болгон маркумдун үй бүлөсүнө келип Куран окуп, көңүл айтып кетти. Айылдыктар мыйзам бузууга жол бербей, тынч гана туура чечим чыгарып берүүнү талап кылып жатышат, деди Мамытов. Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, чогулган жарандар талаптарын айткандан кийин таркап кетишкен. 29 жаштагы жарандын туугандары, айылдаштары Өзгөн районунун борборуна чогулушту. Алар менен райондун Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги жолугуп, талаптарын угушту. Андан соң саат 14:50 чамасында үйлөрүнө тарап кетишкен. Эч кандай мыйзам бузууларга жол берилген эмес. 65ке жакын адам чогулган. Калгандары ички иштер органдарынын кызматкерлери. Коомдук тартип сакталды. Учурда абал туруктуу деп айтылат облустук ички иштер бөлүмүнүн маалыматында. Өзгөн районунда таксисти өлтүргөнгө шектелип кармалган өспүрүмдөр 2 айга камакка алынды. Алардын баш коргоо чарасы кечээ 28 июлда Өзгөн райондук сотунда каралган. Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, Зергер айылынын 29 жаштагы тургунунун өлүмүнө шектүү катары 16 жана 17 жаштагы балдар, окуяны жаап жашырганы үчүн дагы 3 өспүрүм кармалган. Шектүүлөрдүн көрсөтмөсү 20 июлга караган түнү болжол менен саат 3:04 чамасында Өзгөн шаарынын тургундары 16-17 жаштагы жарандар Өзгөн шаарынын кире беришиндеги көпүрөгө чейин жеткирип коюу үчүн 29 жаштагы таксисттин унаасына отурушкан. Таксист аларды 200 сомго жеткире турганын айткан. Бирок бара турган жерге жетип, өспүрүмдөр айдоочуга 150 сом бар дешкен. Айдоочу 200 сомго сүйлөшкөнбүз, 100 сом кошуп бергиле деп. Өз ара пикир келишпестик жаралып, унаанын ичинде урушуп кетишкен. Айдоочу балдардын бирин кармап, экинчисин акча таап келсе кое берерин айткан. Ошол учурда унаанын артындагы отургучта отурган бала сумкасынын жиби менен айдоочуну муунтуп, алдыңкы орунда отурган айдоочунун бет жагына уруп өлтүрүшкөн. Унаанын багажын ачышса күйүүчү май болгон. 2 өспүрүм кылмышты жашыруу үчүн айдоочуну өрттөп, сууга ыргытып жиберишкен. Алар унааны айдап алып жумушуна барышкан. Жумуштагы балдарга өспүрүмдөрдүн бири унаа тайекесиники экенин айтса, экинчиси бир адамды өлтүрүп, ошонун унаасын айдап жүрүшкөнүн айткан. Кесиптештери унааны жок кылышпаса, аларды таап ала турушканын айтышкан. 2 өспүрүм унааны баш төбө айыл өкмөтүнө алып барып өрттөп кетип калышкан. Кылмышка шектүү 16 жана 17 жаштагы өспүрүмдөр жазык кодексинин 130-беренесинин 2 бөлүмүнүн, башкача айтканда адамдардын тобу же сүйлөшүүлөр боюнча адамдардын тобу тарабынан киши өлтүрүү беренесинин негизинде кармалып, окуя сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал эми шектүүлөр менен чогуу иштеген 15, 16, 17 жаштагы 3 өспүрүм окуяны билип туруп жашырганы үчүн кармалган. 15 жаштагы бала үй камагына чыгарылган. Тергөө иштери Ош облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. 24 июль күнү саат 20:00 чамасында Өзгөн районунун баш төбө айыл өкмөтүндө милиция кызматкери өрттөлгөн ВАЗ үлгүсүндөгү жеңил унаа тууралуу 102 кызматына кабарлаган. Жергиликтүү тургундар унаа 22 июлда түнкү саат 3:30 чамасында күйүп жаткан учурда өчүрүп калышканын билдиришкен. Унаадан эмне себептен от чыкканын аныктоо үчүн техникалык экспертиза дайындалган. Ошондой эле 24 июль күнү Өзгөн районунун Зергер айылынын тургуну милицияга кайрылып, уулу 19 июль күнү жумушуна ВАЗ үлгүсүндөгү унаасын айдап чыгып кеткен бойдон кайра кайтып келбегенин айткан. Уулунун телефону өчүк болуп жаткан. Аталган окуя 25 июль күнү Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү иресине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Анын жүрүшүндө 27 июлда саат 12:10 чамасында Өзгөн районунун Кароол айыл өкмөтү аркылуу өткөн Кара дарыясынын жээгинде күйгөн адамдын жансыз денеси табылган. Ал Зергер айыл өкмөтүнүн 29 жаштагы тургуну экени аныкталды. Кылмышка шектүү катары ошол эле күнү Өзгөн шаарынын 16 жаштагы тургуну кармалган. Шектүү кылмышты 17 жаштагы шериги экөө жасаганын айтып, күнөөнү мойнуна алган. Улут аралык жаңжал чыккан эмес.
Буга чейин Турмуш басылмасына Өздүк Булактар Өзгөн районунда 29 жаштагы жигитти өлтүрүп, денесин сууга ыргытып жиберишкенин билдиришкен. Маркум таксист болуп иштечү. Аны 200 сомго жалдаган белгисиз адамдар өлтүрүп, денесин Кемпирабад суу сактагычына ыргытып жиберишкен деген божомол айтылган. Жакындары маркумдун жүзү таанылгыс болуп калганын, өлүкканадан кийими жана тишинен таанышканын билдиришкен. Зергер айыл өкмөтүнөн маркумдун сөөгү 27 июлда табылганын тастыкташты. Алардын маалыматына караганда 29 жаштагы жигит Өзгөн шаарында жашап, банктардын биринде күзөтчү болуп эмгектенчү. Анын 2 баласы бар болчу, жубайы кош бойлуу. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы 28 июлда Өзгөн шаарындагы Кара Дарыя суусунун жээгинен 29 жаштагы адамдын денеси табылганын билдирген. Куткаруучулар маркумдун жансыз денесин суудан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак Турмуш KG.